Мындан 6 ай мурун уулуна операция жасатыш үчүн кайыр сураган Айсаада Жумабаеванын тагдыры жөнүндө видео материал даярдап чыгарганбыз. Анда үйү өрттөнүп кеткендиктен 50 жаштагы Айсаада айымдын батирдеги жашоосу жана эки бөйрөгү тең иштебей, гемодиализ аппараты менен күн көрүп жаткан уулу жардамга муктаж экенин көрсөткөн элек. Супер KG даярдаган сюжеттен кийин коомчулуктан жардам болуп, Турцияда өткөрүлө турган 11 000 АКШ долларлык операцияга чет өлкөдө иштеп жүргөн мекендештерибиз керектүү сумманы топтоп беришкен. Мындан тышкары ыктыярчылар каарманыбызга 1 жыл бекер жашап турганга жаңы батирдин ачкычын берген. Жардам беришти да магачы. Ошо жардам беришип, ошо гемодиализден да кутултушту. Бул үйдүн ээси Турдубаев Актилек деген бала экен. Алтыным ыйманында берекет болсун, өзү Москвада иштейт экен. Үй бүлөсү менен аны ушул жаңы үйдү алганына жакында эле болуптур. Өзү кирбестен биринчи мына мени балам экөөбүздү киргизип атат. Ошо Турдубаев Актилек балама да чоң ыраазычылыгымды билдирем. 1 жыл бекер берип атат да, үйүнчү 1 жыл жүрсө. Ыктыярчы Азамат Байматов да каарманыбыздын аянычтуу тагдырын көрүп, четте тура албай, жаңы үй салып берүүнү туура көргөн. Турак-жай Сокулук районунун Шопоков шаарчасына курулуп 1 жыл аралыгында бүтүп калат дейт ишкер. 1 жылдан кийин Кудай буйруса ушул жаңы үйдө отурам. Эми Кудай буйруса эмдиги жыл ошо жана Азамат Байматов ошо кайрымдуулук фонддо Кудай буйруса Азамат балам айтып атат, бул үйдөн эмдиги жыл чыксак үй салып берем деп атат. Очереттеми буйруса. Эмдиги жылы бул үйдөн чыгып кайра эле жаңы үйдөн чыгып кайра эле жаңы үйгө киресе же деп кубантып отурат ошол Азамат балам. Жарқыраған адамға дой кимдер тазим етпеген. Тағдыр жолы татал жол, бір өлөргө кеткенин, а бир өнүң азап менен арман мумун чектеген. Ой, туңгуюкка кептеген. Жаралганда дүйнөгө жаңжал салып ыйламай, ал кубатка келгенче аят энени кыйнамай, эрезеге жеткенде эл мүнөсүн сыйлабай, жаман адат күтөбүз көрө катты жыйнамай. Ой, кара жанды кыйнамай. Бул дүйнөнүн байлыгын жалгыз эле багчулар, мансап үчүн эл журтуна курмандыкка жалчулар. Адамзаттын ушулар ай убалына калчулар, арабызда болбосунчу адамдыкты
Assalamu alaikum, hurmatli musulmon tug'anlar. Biz Qarinduluk fondu. Bu Aysadejenin fundamenti bitip, mına ko'rib atganingizday ele gazobeton tushirilib atar. Bu gazobeton buyursa bir 2 kun 3 kun aralığında turib qoladi. 2 kun aralığında turib, qadimkidey tam ko'zga ko'rinib qoladi. Mına oşul tam turgan sayın Aysadejen suyun içi qo'ynuna batpay, kundan kunga suyun içi artıp atadi. Aysadejen suyun içini ko'rib alıp, biz de aybay suyun isteymiz. Aybay quvonib o'tamiz. Mına Allah razı olsun. Ulan kundan kunga adamlar şu bizge qo'shilgan, bizge qo'l qilgan adamlar kuniga звонок. Звонокtor 2 türlü bo'ladi bizde. Kevirleri bizge jardam bere alasыңарбы deb suraydı. Kevirleri köpçülükleri olsa biz qanday jardam beremiz deb suraydı da. Negizde şol jardam suragan adamlarga biz qo'limizdin жетишince hareket qilib, qo'ldan kelgan jardam berip atабыз. Bizge qo'l sunup atkan adamlardan Allah razı olsun. O'sha sizlerin qo'l sunuğunuzlar menen bunday yaxshi ishlar bo'lib atadi. Allah razı olsun. Mına Aysadeje hazır shunday quvonib atkan chag'i Aysadeje mına o'ta yaxshi shunday bir tug'anlarimizning barligi menen shunday uylar qurib atadi bizda. Mına урматтуу бир туугандар, урматтуу мекендештер, мына күндөн күнгө Кудай буйрса күч алып, мындай бир жакшы иштер көрүп болсо экен деп атабыз. Жакшы ишке себепкер болуп калсак экен деп аракетибиз жакшы бир жыйынтыктар менен жыйынтыкталып атат Кудай буйрса. Анан мына ушул үй маселесинде аябай бир жүрөгүн өйүткөн маселе болуп келген. Кудай буйрса бул маселе дагы бардыгы баягы жансыз жалбырак жердеги оңдон солго оодарылышы Кудайдын буйругу менен деген. Анан ушул бул адам тагдыры бүт ар бир убакыты, сааты баары Кудайдын буйругу менен. Кимибиз кандай күндө жашайбыз Кудай билет. Бирок эртеңкибизди эч кимибиз биле албайбыз. Бирок ушул бүгүн мүмкүнчүлүктүн болуп турган кезинде жакшы иш жасап, мына ошо Айсадежеге окшогон жана башка кыйналган, кыйынчылыкка дуушар болгон энелерге жылмаюу тартуулайлы, жакшылык кылып калайлы деген аракетибизге кайдыгер карабаган биздин мекендештер баарыбыздын ынтымак биримдигибиз, ушундай ишеним менен ушундай жакшы иштер жасайлы деген чакырыктар буюрса мына өзүңүздөр көрүп турган канчалаган адамзаттын эң чоң жакшылыктардын бири болгон бул бирөөгө ак өргө салып берүү. Мына Айсадеже бу жерде энекебиз отургузуп алып, үстүнө келип алып, чынында келгенде Айсадеже бизге эч бир мисалы туугандык жагынан жекжатчылык жактан дагы эч кандайчалык бир байланышыбыз жок эле. Болгону гана кыргыз эне катары бизге кайрылган. Ошол кайрылуу боюнча бүгүнкү күндө биз мына үстүндө ак өргө тургузуу аракетиндебиз. Былтыркы жылдагыдай эле энелердин катарында мына Айсадеже сиз дагы Кудайдын буйруган күнү үй бүтүп алып, ичинде жашнак болуп өзүңүз ойлогондой ичинде отуруп балдар кыздарыңыз менен ичинде сиз отуруп кубанычта отургандыгыңыз, анан ушул үйдө жашап атып канчалаган мекендеш салымын кошкон болсо, ар бирибизге ушул жолдо сооп табуу сапарында чогуу бирге сапарлаш болуп атабыз Кудай буйрса. Ушул жакшылык кылган жакшылыктарыбыздан энелердин сүйүнүчүнөн пайда болгон сооптор баарыбызга бирдей кабыл болсун буйрса. Биздин деле максатыбыз мына ушундай Кудайдын алдында жакшылык кылып, өзүбүз да жакшылык үмүт өтүп атабыз Кудайдан. Ушундай бир жакшы үмүт тилектерибиз. Балдарыбызга Кудай ыйман берсе экен, ден соолук берсин, үй бүлөбүзгө тынчтык, амандык, ушул бир келген дүйнөдө эки дүйнө бактылуулугун Кудай бизге ушул кылган иштердин урматына кабыл кылса экен деп атабыз. Кудай кабыл кылсын. Анан бардык мекендештерге ыраазычылык билдиребиз Кудай буйрса. Биз аракет үстүндөбүз Кудай буйрса. Ар бир кылган ишибиз жараткандын жардамында болсун. Жакшы жашоо үчүн биз бирөөгө жардамда болойлу, Кудай биздин жардамыбызда болот да. Ошо кол сунууну бардыгыбыз унутпайлы, бири-бирибизге жардамда бололу. Мына дагы биз дагы бир айтып кете турган нерсе, орозо келатат. Былтырлары биз орозонун 15-и кайрымдуу күн деп белгилеп, ушундай демилгелеп кеттик элек. Ошону эми ишке ашырсак, чогуу болуп туруп, жакшы болот эле. Демилгебиз bir жылдан бери 2 жыл болуп калды, мына ушул демилгелеп келатабыз. Ушуну колдоп ушул демилге ишке ашып кетсе өтө жакшы болот эле. Аллах разы болсун. Мына буйруса бүгүн кирпичибиз көтөрүлүп башталды. Аябай кубанычтамын, кубанып отурам. Кудай буйруса
ошо кыргыз эли журтума аябай чоң ыраазычылыгымды билдирет элем. Угул кыздарыма ушундай жакшынакай кандай ниет менен ушу мага ушинтип салым кошуп жардам берип жатсаңыздар, айланып кетейиндер. Кандай ниетиңиздер ниетте болсоңуздар, ошол ниетиңиздер кабыл болсун. Балалуу боло албай жүргөндөр балалуу болушсун. Кандай ой максаттар ойлогон оюңар болсо, ошонун баарын Кудайым Алла Таалам орундаткан болсун, айланып кетейиндер. Аябай ыраазымын. Сырткы жакта, чет мамлекетте ошо өзүңөрдүн үйүңөр жок, ошо угул кыздарым, айланып кетейин. Ошо мен түшүнүп турам, ошо өзүңөрдүн үйүңөр жок, ошо бөлөкел жерде ушинтип иштеп жатсаңар да, ошого да карабай ушинтип мага окшогон апаңарды мисалы ушу үйлүү болуп калышса экен деп ошо салым кошуп жатканыңарга айланып кетейиндер. Аллахым ыраазы болсун. Кандай ой тилектерди ойлосоңор, ошонун баарын Алла Таалам кабыл кылган болсун. Мени кандай кубантсаңар, Алла Таалам силерди да ошончо кубантсын, айланып кетейиндер. Аллахым ыраазы болсун. Рахмат алтындарым. Ошентип кубанып, аябай кубанып турган кезим азыр. Ортодо ошо бизге окшогон, мага окшогон кыйналган апалардын, ушу апаларыңардын, айланып кетейиндер. Ушу сиңдилериңердин, ушу эжелериңердин ортосунда ушу көпүрө болуп жүргөн, ушул бизди силерге жеткирип көпүрө болуп жүргөн ушу Кайрымдуу бол фондко, ушу Азамат Байматов баш болгон ушу фондко чоң ыраазычылыгымды билдирем, айланып кетейиндер. Алар болбосо биз эмне кылат элек, бул үйгө жетет белек, жетпейт белек, ким билет, айланып кетейиндер. Мына мен үй жок, 3 жыл жүрдүм, мисалы үчүн үйүм өртөнгөн. Каккылабаган эшигим калган жок, барбаган чоңдорго барбаган жерим калган жок, айланып кетейиндер. Мына ошентип анан ошо Супер инфо аркылуу ушу Кайрымдуу бол фондду таап алып, мына очередте элем, мына очередим эми жетип, Кудайдын улуу күнүнө да туш болуп отурам. Аллахым ыраазы болсун. Ушул Кайрымдуу бол фондко да аябай чоң ыраазычылыгымды билдирип кетем, айланайын да.